Антуан. Запись керек па? Тиги запись кетти. Эң биринчи Notion'дан баштайлы, биринчи обзорубузду. Ошондо кутуча деп мен жөн эле пока ушундай туруп турсун деп ушуну коюп койдум да. Анан кийин ал жака жанакы логобуз эмебиз такталгандан кийин дагы бир эме баннер кылып койсок болот да. В целом пока что ушундай вид болуп атат да. Бул азыр кандай дейсиңер, ушул внешний видине, визуалдык видке пикири болгондор же бир нерсе деп айткысы келгендер барбы араңарда? Өзгөртүш керек, конечно, баннерди, по-моему. Да, но аны болсо кийин, когда уже перейдем, да, сейчас у нас основная задача была именно команду составить и Notion'ду, да, примерно заполнить. А Notion'ду деген, бизде деген азыр долбоордун мүчөлөрүн ача коелу. Так, бүгүн эмеге Нургыз бияк бар экен, Жайна Гүлдүкү бар, Нурзаттыкы бар, Гулянкы бар, Арчебектики бар, Багдагүлдүкү бар, Нурайда бар, Наргизаны бар, Залидин, Ринат, Мээрим, Нурбек, Бакыт, Адилет, Каныкей, Жаркынай. Так, биздин арабызда болуп, бирок азыр муну өзүңөрдүн эмеңерди заполнять этпегендер барбы арабызда? Жакта бар. Нурбек Кудайбергенов мен киргиздим. Мен жаза албай койдум, саламатсызбы? Кош албай койдум, Нурзат Исаканова. Нурзат. Эме анда сиз деген ким Нурзатка жардам бере алат? Мен баарыңарды эле сен дей берейинчи, биякта силер дагы эже деп элесенгиле, чтобы этот было. Все-таки мы команда, коллеги, эч эмеси жок да. Анда ким жардам бере алат деги Нурзат, сиз деген эмеге бир азыр жардам ким эмеге Нурзатка жардам берип, эмесин обложкасын аягында мен көрсөтүп берейинчи, жерден эле блумдун аягында. Аягында. Анан сүрөтүңүздү дагы бияка таштап коюңуз, анан киргизип коебуз да. Анан Нурбек биздин жакта болсо, Нурбек эме сүрөтүңдү киргизип коесуңбу эгер Нурбек бул жакта болсо, анткени бул деген эме агайдын ошол требованиясы ошол болчу да. Эме депчи, сүрөт болсун деп. Сүрөт, анан жашаган жериңер атыңар болсун деген да. Ошол. Так, значит, у нас уже топтолуптур, сонун. Все. Аны Trello'дан эмеге данга киргизип коелу анда. Trello'дагы задачабызга мүчөлөрдүн эмелери. Такс. Кыргызча. Миссия. Так, долбоордун катышуучуларына катышуучу боюнча мониторинг. Азыр ага келгенде андагы биякта бар бекен ошо мүчөлөрдүн. Такс. Ооба. Ошону данга жиберип коелу. Все, супер. Класс. Так, андан кийин дагы кайсы задачабыз бар экен? Берки эмеге кире берели, Notion'га өтөлү эми. Notion'га дальше кетели. Мүчөлөр, значит, все. Толтурбагандар бүттү. Как бы уже дедлайн давали, да. Азыр могу эмеден кийин, встречадан кийин деле толтурганга жетиштиңер, эртеңки встречага чейин. Болбосо уже бүттү да. Биз деген когда будем вот отчет давать, только ушуларды көрсөтөбүз и все. Так, дальше, давайте дальше. Кутучанын эмки бөлүгүнө өтөлү. Эми долбоор жөнүндө деп, буну задачаны 3 киши алган бизде. Анан Багдагүл кошулганда Багдагүл дагы алам деген да. Биякта болсо долбоор жөнүндө так, Нурзат жана ошо 3 киши бияктасыңарбы? Силерге сөз берели, силер айтып берсеңер, эмне иш кылдыңар? Нурзада, Бакыт, анан кийин дагы ким эле? Нурзада, Бакыт, анан Наргиза, Диадинова. Эме Наргиза, Нурзат, анан Бакыт үчөө болчу, Биякта барсыңарбы? Бирөө айтып бергилечи. Ооба, саламатсыздарбы? Барыбыз. Мен азыр кирдим. Эмне жөнүндө сурап атасыз, Гүл эже? Долбоор жөнүндө бөлүп
деген үчөөңөр эме силердин тапшырмаңар эмес беле, ошону айтып бергиле кыскача эмне кылдыңар, ушул бөлүмдү кандай заполнять этиңер, эмне кылдыңар. Бул бөлүмгө жөн эле тексттер турганда, анан тексттер турганынан бир аз мындай визуально что-то хотя бы как-то смотрелось, мындай жөн эле мындай примерно накидала да, тетиги флажокторду коюп, анан мындай эме кылыпчы. Эми ушуну айтып берсеңер, кандай эмне кылдыңар ушул эмени жөнүндө, кандай ой менен эмне деген текстти эме тесттен эме пройдемся по. Биз бул жерде Кутупча сайтынын негизги максаты жана анын баалуулуктары жөнүндө түшүндүрмө берүүгө аракет кылдык. Биз өткөндө кечээ күнү бакытты көзөтүн бир малга чейин жазганбыз. Бакыттан сураган элем, бакыт барсың бул жерде. Болушунча ошол өзүбүздүн максаттарыбызды мындай жеткирип берүүгө аракет кылдык. Сиздер дагы кошумчалап баалап койсоңуздар болот муну. Так. Барыңыздар, окудуңуздар да окубай эле койсом болот да, бул түшүнүктүү деле да. Так. Мо эң биринчи эмесин текстти окуйлучу, эң биринчи вот Кутупча сайты боюнча дегендичи. Ошол жакта эң биринчи Кайнерлердин чексиз сулуу чеберчилигинин чагылыштарын жана көз жоосун алган өтө көркөмдүү эң бийик кооздук менен гармонияны тартуулаган бүткүл дүйнө жүзүнө керек учурда тез жардамга келүүчү, Кыргызстандагы бүтүндөй эң мыкты сайттарды өзүнө камтыган чоң бир казына кутупчасы. Бул кооз сайттар адамдардын каалоосуна, талабына жараша өз учурунда ишигин ачат. Биз ушинтип жаздык, может өтө көркөм деп жиберсек керек, ойлоруңуздарды. Ооба, тиги. Эми тетиги мына оң жакта мен комментарий таштагам да, тияктачы. Мына оң жакта комментарий турат да. Бул сонун негизги текст эмелеричи, мааниси. Бирок деген биз жана личкадагы дагы сүйлөшпөдүк белек, бул Наргиза атты мен атка жокмун да ушундай. Бул жакта деген могу долбоор жөнүндө дегенге эмнеге ушундай кыскача эме болсун деп атабыз. Жанакы биз кийин сайтты жасаганда About Us деген бөлүм болот го, биз жөнүндө депчи. Ошондо сразу аны кайра башынан ойлоп отурбай эле бул жактан ала салгандай болуп. Бирок бул текстте менин оюмча башкалар дагы оюңарды угабыз да азыр, бирок бул эме боюнча дагы мындай жалпак сөз менен болуш керек да. Киши сайтка киргенде карап эле, бул сайт эмне жөнүндө экен, ошону билиш керек да. Бул жакта аябай көркөмдүү болгон үчүн балким так кыргызча сүйлөгөндөр жакшы эле түшүнүп сонун деп кетишет, мындай орусчалыш болгондор жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн да, эмне деп атат, кандай экен деп. Анан предложениялар аябай узун, мындай точка запятой жок, бир предложениеда узун эме болгон экен да, ичиндечи. Ушуну биз деген дагы мындай жөнөкөй сөзгө өткөрсөк болобу ушул жакты, эртеңкиге чейин жөнөкөйлөштүрөлүчү ушул эменичи. Кандай дейсиңер? Мен ошол жөнүндө ойлонгом, бирок мындай сунуштар болбогондугунан жазып кое бергенбиз. Аны сиздер сунушуңуздарга жараша өзгөртүп койсок болот, бирок жана деле сиз айттым го, бир аз бир нерсе жетишпегендей болуп атат, бирок ушул маңдош керек, түздөш керек дегендей болуп. Анткени биякка сайтка, мисалы мен пользователь этого сайта болсом, мен мынтип карап эле анан узун, анан мындай эме болгон үчүн мен бул текстти окубай эле мынтип эле өткөрүп кетип калам да. Агер мындай кыска нуска эме болсо, мынтип окуп анан кийин понятно, ушундай турбайбы деп анан өтүп кетем да. Бул жакта азыр ошол нерсе жок болуп атат да. Ушуну дагы үстүнөн иштеп чыксаңар сонун болот эле да. Анан максаттары деген дагы узун эмес, мындай кыска эле бир предложение менен, бир-эки предложение менен эле кылсак кандай дейсиңер? Мо астындагылар тура берсин. Муну дагы ким, арабызга дагы көп жаңылар кошулду да, ким мунун үстүндө иштегиси келет? Мына жаңы эмелер, Мерим бар экен, Нурайда, Нурзат, Жаркынай, ушунун үстүнөн иштеп чыгасыңарбы чогуу эртеңкиге чейин көрсөткөнгө да? Мына тексттер баары даяр, сонун кылып деген жазып койду да, ошону эле мындай кыскартып, анан кыскартып эле анан бир эле эки эле предложение менен айтылчу кылып, мындай бөлүпчү 1, 2, 3 болбосо деле мындай частьтарга бөлүп да,
анан кыска узун болуп кетпесин да. Берки эме узун жактары деле бир жакка сактап койсок болот, кийин сайт ачканда балким аякта дагы эметип коебуз да, кошупчу. Дагы астына өтөлчү, бир аз астына дагы нелер бар экен. Так, астына. Астына. Мисалы, максаттагы биринчи флажок менен экинчи флажок негизи бири-бирине байланыштуу болуш керек да. Ортосуна мындай толтура текст кошулуп кеткен үчүн мына бири-бири менен байланыштуу уже эметип койду да, жоготуп койду да. Бияктачы теряется уже эмеси. Ну ладно, давайте дальше кетели, дальше. Так, астына. Так, ылдый жакка. Биздин балыктарга кетели. Так, могул жакта баалуулуктардычы мындай узун предложение кылбай эле, мондай бир кыска эле жазгылачы. Баалуулуктар, например, биздин баалуулуктар эмне, кооздук, сулуулук, там эме деп элечи. Мындай эле перечислите бир эки сөздөн, максимум 2-3 сөз менен эле, но можно там 4-5-6 баалуулук эметип койсо болот да. Монда текст кылбай эле коелу, бул биздин ишибизге жарабай калат да. Окубайт эч ким буладычы. Азыр. Ошону кайра бир сыйра эртеңкиге чейин иштеп чыксак сонун болот да. Толтурулду, а бирок деген нужно какие-то вот моменты вот укоротить, мне кажется, нужно. Как вы думаете, дагы биякта башкалар бар да бул жактачы? Менин оюм ушундай да. Как бы мен как пользователь кирсем, как бы мне хотелось бы именно в таком виде видеть. А силергечи кандай деп ойлойсуңар? Кирип окуп көрдүңөрбү негизи башка команданын участниктери? Саламатсыздарбы? Мен Жаркынай Нуралиева. Уча долбоорун тандаган болчумун, бирок пока командага кошулган эмесмин. Кечээ Гүлжай эже сиз доступ берген үчүн бүгүн Notion'га кирдим. Как колдонуучу катары көрсөм, мисалы силер до этого где-то бир жума ушул каналга кирип атып, көзүңөр балким үйрөнүп калган болсо керек. Мен биринчи киргеним үчүн менен отзыв да кандай ощущение болду. В целом Notion аябай таза экен. Прям киргенде эле кайсыл жакка кирип кетишиң андык билесиң да, таза болуп турган ошо биринчи бет аябай жакты. Анан мен дагы ушул биздин долбоор жөнүндө аябай мындай доскональный информация өзүм билгим келди да, мындай что биз эмне жумуш аткарабыз өзү деген вопроско жооп издегим келди. Ошон үчүн биринчи очередь мен ушуга кирдим. Долбоор жөнүндө дегенге ошол жерден маалымат алып, азыр түшүнүп алам дагы, анан баштап кетем, башка шаблондорду көрүп кетем деп ачсам эле баардыгы текстке окуй эле коеюнчу көп убакыт кетип калат деп эле чыгып кеттим. Ошо азыр сиздин да кошулам сиздин сөзүңүз. Ошондой болду да. Ладно, окуй эле коеюнчу көп жазылып калыптыр деп. Бирок мен дагы прям окуганда, чтобы о чём дегенге вопрос тапкым келди да. А бирок сиз азыр айттыңыз, неме ким кыла алат депчи. Если честно, мен мисалы мен кыла алам деп алсам деле мынага сөз таппайм да. Эмне деп жазабыз, о чём өзү вообще-то эмне жумуш кылабыз, мен дагы түшүнүк жок болгон үчүн ичиндеги сөзгө эмне деп жазышыбызды мен дагы билбей аттым. А бирок ошол сиз айткан вариант туура экен. Анан азыркы айткан вариантыңыз дагы туура болду, что мына жерде about us деген биз жөнүндө деген даяр болсо, кийин сайт түзгөндө автоматтык түрдө эле ошол сөздү ал жакка которуп алып кетербиз, кийин дагы иште отургузбай да. Эки иш кылбай. Анан арабызда эгер кыргыз тилинен жакшы жазгандар болсо, биз жөнүндө жазып бербейби, жакшы кылып? Мына бул жакта сонун текст бүт бар, окуса эле түшүнөт да, просто кээ бир ушун эле. Мисалы биринчи предложение сонун жазылган да, прям адабий тилде жазылган, бирок узун да, ошону где-то 3 сүйлөм кылса болобу же? Ооба. Өзү экилескен просто узартылып жазылган экен да. Мааниси жагынан жакшы эле го. Ошону жеңилдештирип, адам окуганда сразу деп түшүнө тургандай бир кыскараак неме дал келе турган бир сүйлөм болуш керек да, чтобы сразу окуганда сразу түшүнө турган. Мен да бир сөз кошуп кетейин. Мен да ошо жаңы берилген болду кошулгандан. Анан
ошол каналга доступ алган менен ушу долбоор жөнүндө кирдим дагы биринчи эле оюм что-то много текста дедим да. Так что ошол мен дагы ошо кошулам. Сөз бир аз кыскартсак жакшы болот эле дегенчи. А так аябай жакшы жазылыптыр. Эми как мы же, Гулежа айткандай, мы же простые люди. Если бы мы были литераторами или там, то, наверное, это было плюсом. Но user experience такой ошол жака карап көп карасак туура болот эми. Ошондо муну кыскартуу чечимине келдик. Ошондо жүргүлө дагы жардам мына сонун могул эмгек да. Бул делечи түнү бою бирөө отуруп, эки үчөө отуруп жазып чыкты да. Бул эмгек, муну аябай түшүнөм. Анан муну ойлонуш керек, жазыш керек ошол да. Эми ушул эле эмгекти мындай буга форма берип, жакшынакай кылып келтирип койгонго дагы ким көмөктөшө алат? Азыр чечишип алалы, анан Trello'го ошол задачаны эртеңкиге чейин деп койсок жакшы болот. Мен сүйлөшүп атам да, акырын. Чынында текст жазуу абдан кыйын. Ошол жазган эже адабий тилде жакшы жазат экен го. Ким жардам эметип көрсөк болот го дейм. Эртең ошо мен кыргызчадан жакшы эмесмин, бирок жардам берсем болот го дейм, кошулуп. Именно как я хотел бы, да, помочь. Өткөндө деген эң башында эсимде жок болду да, Азамат ага деген ар бир неменин кайсы эмне жөнүндө долбоор экенин айтып берген да. Мен могу тоже директив текст окуп чыктым, ана чейинчи эмне жөнүндө экен деп анан ошо узун болуп калыптыр деп анан ошо эстеп кеттим да. Азамат агайдын ар бир долбоор боюнча түшүндүрүп бергенди видеосу бар да. Ошону таппай койдум да, бир сыйра бир карап. Ошондон ошол видеону таап угуп карап, ошол неме кыскача ошондон да келип көрсөк болобу? Угуп ойлонгонбуз да, уже ошол айткан нерселерден уже исходя из этого она уже сделала да. Просто муну кыскартып керек да, чогуу отуруп эле кыскартып коюш керек. Давайте эмени Trello'ну ачалычы. Ошо сиз айткандай эле жалпак тилде айтылган деген мааниде да, мындай. Trello'ну ачалы, Trello'ну. И ким муну кыскартып чогуу отуруп, ким Наргиза менен Наргиза жазган болчу чогуу. Муну кыскартып оңдой алат. Тезирээк бололу, эметпей. Же болбосо мен участниктердин арасынан эле тандап сен кыласың деп назначать этип коем, эгер өзүңөр кол көтөрбөсөңөр. Мен Арчабек мен алам деди го. Наргиза эже менен, Наргиза эже сиз жазса сиздин эмеңиз керек го. Катышышыңыз керек го обязательно. Эме боюнча, именно смысл боюнча Арчабек жардам берсин. Бирок дагы бирөө керек, анткени мына Арчабек уже сам отметил, он именно адабий эмеде ал жок да. И ал деле орус классы бүткөн, мен деле орус классы бүткөм, и чтоб самое главное, там не было никаких ошибок да. Бизге анан адабиятчылар тигилер келип, анан чтоб карагыла буяңар мындай экен, тигиндей экен дебеш үчүн дагы бир киши кошулгула. Арчабек, эме Наргиза и дагы бирөөңөр кошулгулачы. Жайнагүл кошуласың? Мен кошордум, мени кошоп. Дагы бир 4-5 киши болсок деле болор го дейм. Всё, Ринат. Мен кошуп бергиле. Кыргызча нормально эле. Вот, мне кажется, у Жайнагүл очень даже хороший. Давай жүргүлө ошондо 5 киши болду, ошолорду кошуп ийели, келгиле. Эртең эмеге чейин деп дедлайн коебуз. Эртең встречага 1 саат калганга чейин. Так. Недеп ким болду ошондо? Эме деп жазалы, темасы. Тема у нас эмени биз жөнүндө деген бөлүмдү, блокту, биз жөнүндө блогун корректировка. Мазмунун кыскартуу же текстти кыскартуу ошону. Менин жөнүндө, блогдун текстин кыскартуу. Текстин кыскартуу. Так, и сразу назначим эмелерди, кишилерди. Ким болду ошондо? Жайнагүл. Жайнагүл, Арчабек, фамилия жазып коелу, Арчабек, анан биз этикет эмелер кылып коебуз тигилерди, кишилердин атын, пока ушинтип тура берсин, анан оформим. Жайнагүл, Арчабек и эме
Наргиза. Сейчас. Все. Все, и дедлайн сразу поставим. Завтра это вот этот максимум дедлайн, да, до встречи. Саат 11:30 отчет болот да, ошого чейин бүтүрүш керек да бүгүн. Эртең встречаны встречага 1 саат калганга чейин иши кылып бүтүрүп биз деген отчетту ким берет азыр аны дагы определимся. Ошол киши деп көрсөтүп атканда, чтобы там все готово было. Вот. Все, давайте. Эртең саат 9 деп коелучу. Эртең саат. Жок, биздин встреча кечки 9-да болбойт да. Ой. 11:30 болобу? Ооба. 8'de да. Эртең 9. Эртең азамат агайны канчада болот экен? 9:30. Все, давайте муну сохраните, сразу экинчи темага өтөлү. Убактыбызды кетирбей, 9:00. 9:30 без разницы. 9:30 делчи, дагы жарым саат болсо. Эртең менен болобу, ошондо встречабыз. Эртең менен болсо. Встреча эмес, жөн эле ошол. Биз азыр олтуруп деле токтоп коюшубуз мүмкүн. Мы дедлайн да установить. Дедлайн. Биякта жөн эле уже готовый есть, кыска нуска эле да, там не надо там адабий эмелерди, жөнөкөй эмеге аудиторияга. Так, все, буну бүтүрдүк, таскты койдук, кайра ноушунга өтөлү, эмки секшнга кетели. Так. Анан кийин бул жака сиз билесизби деген ачалы дедик да. Анткени эмеден азыр атты дайыма Наргизадан сонун идеялар келди да. Бул жака Наргиза мага анда-санда бир тексттерди жөнөтүп жатты. Ошол тексттерде именно Кыргызстан боюнча мындай Кыргызстан жанагы сайттары боюнча статистикалар, анан кийин жанагы дүйнө жүзүндөгү эң жакшы сайттардын эмелери, кандай приздер, эвордтор бар, ошолор жөнүндө маалымат топтогон экен да. Анан ошондо биз ушундай бөлүп блок ачып алып, ошонун ичине ошолор менен толтуралы деген ой бар да. Мисалы бул жөн эле мисал катары тияка жазып коеюн да, чтобы люди понимали эмне деген бул жактачы. Кыргызстанда канча сайт бар негизичи. Анан ал сайттардын дагы түрлөрү кайсы түрлөргө бөлүнөт. Это бизге деген сайт жасаардан мурун биз деген аны исследование кылабыз да. Жүргүзөбүз да анализтеринчи. Ошолорго бизге керек болот. Биз бир жактардан көрүп калсак, ошол маалыматтарды бияка топтоп ичине киргизтирип, анан эң асты жагына источник каяктан алдык, ошону жазып коелу да. Кийин анан ошол биз ошентип жазгандан кийин бирөөлөр келип туруп, бизде деген анча сайт эмес, мынча сайт деп айтса, биз муну бул источниктен алганбыз деп, чтобы они нас не винили, чтобы мы источникти көрсөтүп тургандагы. Ушундай бир блок болсун, кандай дейсиңер? Информация топтой берет. Да. Бул бир гана информация эмес, бул фактылар жөнүндө жазып коелу. Мисалы үчүн сайттар жөнүндө фактылар, Кызыктуу фактылар. негизи кызыктуу фактыларды да кошуп кетели, ошондо кызыктуураак болот да. Алар цифра анча деле интересно болбойт да. Интересный факты кылсак кирип окушат да. Ооба, ушундай сыяктуу, супер. Давайте тогда бул жакка ошондой интересный фактыларды ошака эметип турабыз, киргизип турабыз, но обязательно аяк жагына мындай каяктан алдык источникти указывать этели да. Анан кийин претензиялар болбогондой болотчу. Право на защиту. Все, тогда тура берсин, муну ошондой деп анан эмеде колдоно беребиз, буюрса. Ар ким киргенде ошо факты жазып, ал жакка дагы мындай табличка сыяктуу бир нерсе кылабыз го, же болбосо жөн эле текст сыяктуу жазып эле, ким киргизди и кайсы источниктен алды. Все, ошол эле да, чтобы мы видели ким киргизип атат, эмне кылып ататчы. Кимден келген факт экен. Все, супер. Анда бул бөлүкчөнү эметтик, өттүк. И эмне жаңылык деген бөлүк. Бул жакта деген жана бизге шаблон жибербеди беле. Ошондо мындай, я так поняла, это в обязательном порядке болуш керек бир блок экен да. Анан мен аны эмне жаңылык деп эметип койдум да. И для примера тетиглерди жөнүндө жазып койдум. Бул жакта болсо
бир бирөөнү кийин же азыр деле бир ответственный киши коюп коюшубуз керек да. Могу кулактандырууларды эмне кылып атабыз ошол жакта кыскача бир күндө жок дегенде бир нерсе жазып койсо, баягы акырын ушинтип толо берет да. Бул ушул жака ким чогулушуулар Бардык жаңылыктарды киргизип туруш керек экен да бул бөлүмгө. типа дайджест сыяктуу да ошондо. Катары, журналист катары керек болуп атат да. Мисалы жөн эле мына бүгүн Zoom жолугушуу мындай биздин участниктер эмелер киргенде мынтип карап, булардыкы 11-де азыр Zoom болуп турбайбы? Эртең Азамат агай менен жолугушуу болуп турбайбы? Же болбосо тиги, можно какие-то личные свои, да, эменин ичиндеги, группанын мүчөлөрүнүн ичиндеги жаңылыктар эмне болсо ушинтип жаза берели да бул жакачы. Давайте бул жака бир ответственный киши коюп коелу, чтобы бул жак бизде бош турбасын да. Ким ошол жакка толтура алат. Аны тиги биздин Discordдон эмелерден карап эле ошол жактан эмне болуп атса ошолорду деле бияка киргизип койсо болот да. Мен Жаркынай жаза кетейин анда ушул жерде. Всё, макул. Бул жерде жазылган күнүмдүк жаңылыктар кийин какой-то бир жерге база болуп түшөбү же өчүрүп кете беребиз бартынан? Жок, өчүрбөйбүз, тура берет, анан муну архивация кылып койсок болот да. Мындай лист айтым сыяктуу болуп кете береби анда ылдыйга карап? Ылдый. Же болбосо ылдыйдан өйдөгө деле баштасак болот. Тиги мунун эмесин наоборот кылыпчы. Эң үстүндө жаңы жаңылык, свежий жаңылык, астында эски кылып кылсак деле болот да. Ошонун эмесин дагы ойлонуштуруп көрөлүчү. Арчабек или вот кто еще отделет, да, у нас есть. Подумайте, как мы можем именно ушул эле эмеде без табличек или мындай, как можно это визуально, чтобы красиво смотрелось и видно было, ошону ойлонуштуруп көрөлүчү. Анда тиги эмеге Жайнагүл деп жазып алалыбы, эмегечи Треллога жазып коелучу для себя. Эмеге жаңылыктар бөлүмүнө Күнүмдүк кулактандыруу. Жаңылыктарга жаңылыктарга. Так, ким болду ошондо? Жаркынай болду. Бөлүмүнө. Жаркынай, макул. Жайнагүл. Так. Бөлүмүн толтуруу да. Толтурууга эме Жаркынай. Анан кийин эмени бу эстафета кылып, Жаркынай өзүнүн эмесин уже бүткөндөн кийин анан башка бирөөлөргө деле өткөрүп берсе болот да. Так. Жаңылыктар толтурууга жоопту Жаркынай. Всё. Макул. Ошону сразу эле ошону эмеге in progress'ке коюп коелу, потому что уже в процессе, да, бул эме. Всё. Так, давайте дальше кетели. Шилтемелер. Так. Шилтемелерде эч эме жок. Биякта эгер дагы дополнительный шилтемелер болсо, биякка толтура беребиз бул жакка ошондой эле. Так, давайте эми. Так, всё, бул эми боюнча бүттү. Так, давайте эми эмеге иш тактасына карап чыгалы бир сыйра. Кыргызча кооз сайттарды ачалычы, кимдер эмне киргизиптир. Так. Бүгүнкү күндө чайым. Жок, баарын эле Ринат, Гуля, Жайнагүл, Арчабек. Так, дальше кете берели. Кимдерден? Бизде вообще 17 киши болуш керек. Биякта болсо Нурзат менен эле бүтүп калыптыр. Ошондо бизде максимум 5-6 киши эле толтурган экен. Биздин тапшырманын арасында эч болбосо бир күндө бир сайт киргизип койгула, бир эле сайт деп биз задача койгонбуз. Ошол задачаны башка эмелер, мүчөлөр кылбай эле, ошону кылышыбыз керек. Эгер биз мындай батырактан тезден алдыга жүрөлү десек, күнүмдүк тапшырмаңарды кылгыла, бир эле сайт карап эле киргизесиңер. Астында KG'дин веб студиялары деп Азамат агай жаңы бир тапшырма берген. Веб студияларды да чогулткула деп. Мына астында веб студиялар турат, именно дизайн боюнча да. Бул жакта деле 1, 2, 3
3-4 киши эле толтурупту да, а биздин группада 17 киши. Мына 17 киши бир-бирден эле киргизсек, биякта жок дегенде 17 сайт болуп калмак да. Ошону дагы давайте повнимательнее, ошол таскты эртеңки эмеге чейин давайте толтуруп койгулачы. Бир эле сайт. Силерден 2, 5, 10 деп сурабай элек. Бир эле сайт киргизип койгула күн сайын. И ошондо эгер биз сайт топтобосок, анда биздин өзүбүздүн сайтты эле кура албайбыз. Потому что как раз таки ошол каталогтон болот да биздин эмелерчи. Все, давайте эмеге зарубежный эмелерге, аналогторго кетели. Так, могул жакта мына агай өзү берген экен да. Биздин ошондо основная задачабыз тетиги агай көрсөткөн аналогторго окшогон бир сайт куруу да биздикичи. Анан кийин бүгүнбү же көчөбү Trello'га өтөсүңбү Ринат, ошол жака агай дагы бир бизге таск килип койгон экен да, мындай дептир. Карасаңар могул жактачы, мына Miro'дон кантип сайтка кызыктуу сайттарды кошобуз, ошо жөнүндө процесс түзүү керек дейт да. Муну деген биз скорее всего эртең встречадан кийин, эртең эмес, эмки спринтте уже баштайбыз го дейм. Бул спринттики эмес го дейм. Менин оюмча, же кандай деп ойлоп атасыздар? Miro'dan иштейбиз да. Муну Miro'дон уже бул ойлонуштуруш керек да бизчи. Кайра брейнсторминг кылып ойлонушубуз керек да. Биз деген муну жасай алышыбыз үчүн биз деген жанагы эмеге аналогдарды бир сыйра анализ кылып чыгышыбыз керек. Аяктар эмне көрсөтөт экен, эмне кылат экен. Жөн эле для примера давайте бир сайтты ошо аналогдон ачып, карап анализдейли да, эмне экен, чтобы мы понимали да. Примерно агайдын примерлерин ачалычы тиги эмеден, аналог эмеденчи. Дрибл. Ошондо бул жерде Miro'дан надо составить процесс, да? Добавление сайтов на наш сайт, да, будущий? Сайт, да, как я так поняла, он хочет от нас как бы примерно увидеть, как мы видим этот сайт, да, свой. Как мы вот эти вот каталог. Какие... Да, сайт-каталогты, какие, возможно, идеи для каких-то рубрик, да, ошону ойлонуштурууга дейт да, Miro'дон кантип сайтка кызыктуу сайттарды кошобуз, ошол жөнүндө процесс түзүү керек дейт. То есть, наверное, этапы, да, свои, как мы это сделаем, нужно Miro'да. Бүгүн Айдана Омурбаеванын сайтына анализ жүргүзүштү го командалар, ошол сыяктуу кылгыла деп атат окшойт. Типа формат ошондой болсун деп. Анан постепенно уже определимся, что там будет, да, ошол сайтта. Анан кийин прототивный уже өтсөк керек. Ошол дизайн мышления болуп атат да, бул жерде сайтта эмне болот, кайсыл жагында болот. Аны үчүн ошол сиз айткандай аналог сайттарды изучать этиш керек да. А то өзүбүздөн идея чыкпайт да. Насмотренность менен гана иш болот го бул жерде. Да, об этом я говорю, да. Нужно для этого мы должны беркилерди прям вот то, что мы собрали, да, зарубежные аналоги, баарын карап чыгышыбыз керек. Анан арасынан деген кайсы жактары вообще для аудитории Кыргызстана. И мы должны еще исследования свои провести, да, на дизайн мышления боюнчачы. Биздин аудитория ким болот, кимдери вообще кызыгат биздин сайтка. Ошол жерде бир но деген вопрос бар да менде. Мисалы, Азамат Токтокунов аналог сайттарды карагыла деп, Dribble, Behance, мына прям популярный экөө бар, ошо үчөө бар. Мына Awards менен Dribble, Behance, ошол үчөөнү өзүңөр деле көрсөңөр керек, ал кандай сайт экенин. Ал жакта мисалы дизайнерлер өздөрүнүн иштерин жүктөшөт. Ал жер, то есть веб-сайттардын каталогу эмес, ал жер шаблондордун, макеттердин, дизайнерлердин каталог сайты да. Мен түшүнбөй атам да, биздин сайтыбыз ошондой форматта кетеби же тек гана сайттарды эле каталогун жүктөп коебузбу? Анда аналог бул Dribble туура келбей калбайбы? Вначале, наверное, мы будем просто собирать, да, именно. У нас будет сайт-сборник существующих сайтов, да? А потом уже в будущем, если вот сам проект залетит, то можно уже как бы локальный, да? Локальный сайт, где будут собираться именно работы дизайнеров. Почему нет? В будущем, да?
А для Да, начала у нас... кийинчерээк ушундай болот дейсизби? Дизайнерлер үчүн работаларын чогултканы, Арчыбек? Да. Да, ну, в принципе, сейчас же мы только начинаем, да, и у нас очень много идей, и там в будущем еще будут идеи, да, чтобы расширить функционал этого сайта, да, в будущем. А потом баштапкамен баштасак, мисалы үчүн биринчи цель это же сделать именно сайт-сборник, да, где будут собираться именно интересные сайты именно Кыргызстана, да, Да. а потом уже дальше уже как получится, да. Дальше Да, можно по основная задача категориям, да? получается. По категориям вот таким Да, разделить. именно Негізі. вот Мгм. медицинская сфера, там образовательная сфера, да, Мгм. и Да. вот такие вот, да, с изображениями, чтобы сразу было видно, да, что там на сайте находится. Да, Да, по да. категориям еще можно какие-то дополнительные еще рубрики можно туда открыть, да, еще башчагында, наверное, скорее всего, будем делать еще на ставку, на рейтинги, да, то есть ошону кылсак, наверное, кызыктуураак болот, анан дизайнерлерди, берки сайттары болгон фирма, организацияларды деле ошо менен привлекать этебиз го да, эми тогда они будут хотеть, да, биз ушу Кудучан рейтингине кирсек эми, значит, ну, как бы эме депчи, Мгм. как бы вот таким образом как-то можно их заманить, мындай ушундай рубрикаларды эмелерди ачып алыпчы. Ну, аны болсо мы еще подумаем, да, а вот анализ он не для того, чтобы могу менен в точь-точь дрибл болсун деп эметпей эле, просто для вдохновения и бияктан какие-то вот, моменты взять, которые именно для нашей аудитории, для Кыргызстана подошло бы, да? Например, бул жактан жөн эле, например, веб-дизайн, ачканда эмнелер чыгып атат. Может, там дополнительное время можно открыть, да, блог, где будут именно какие-то инструменты для для дизайнеров, да, Анан дагы бир или там информация или библиотека для дизайнеров деген сыяктуучу ошентип информация чогултушубуз керек да. А для этого мы должны вот вместе сесть и прям посмотреть молардычы, анализ кылыпчы, буга дагы өзүнчө убакыт кетет да. Ошондо деген ошого өзүнчө бир күн назначать этпейлиби для анализа вот этих вот аналогов да. Анан дагы бир момент, мисалы, ушунга сиздер киргизген сайттардын ссылкаларынын баардыгына бирден кирип чыктым да, кандай сайттарды чогултушкан экен, кандай экен, дизайны кандай экен, UX кандай экен деп. Карасам, баардыгы ар кандай маанидеги сайтта, бирөөсү окуу боюнча кетишкен, бирөөсү банктыкы, бирөөсү жана тойбос болчу да, бирөөсү магазин экен онлайн. Демек кийин мисалы биз веб-сайт түзсөк, Кутуча деп, демек ал сайттардын квалификацияга бөлүш керек го деп ойлойм. Мисалы банк Ошо боюнча туура айтасыз. банктардын Азыр отдельно деле Notion'дан категория кылып белип койсок деле сонун болмок жакшы деп ойлоп болмок. атам да. А то мисалы Кутуча деп эле бул жака киргиле сайттарды табасыңар деген никому не интересно, наверное, квалификацияда туруш керек да. Предлагаю вот именно Notion'да отдельную колонку таблицы сделать и указать там лейблы, да, присвоить лейблы. И у нас будет там ограниченное количество лейблов, мисалы үчүн бизде азыр бар да, мисалы үчүн сайттын аты, сайтка шилтеме, ким тизмеке, анан категория деп туруп да бир кошуп койсок, анан лейбл жазып койсок ошол жерге. И типа вот бул сайт именно бизнеске тиешелүү, бул сайт медицинага тиешелүү деп өзүбүз эле киргизип атканда можем указывать, да, и у нас будет ограниченное количество категорий лейблов. И там уже сортировкадан биз уже жеңилирээк болот да. Да, Ушундай отличная идея. Эмеде жана протоколдогу эме сунуштарга ошону дагы эметип койсоңор, киргизип койсоңор, кто протокол составляет, сунуштар, и получается все мы одобряем, сделаем лейблы, и тогда будет уже ли по категориям. Мы сначала Агай же предлагает, ничего не надо, только собирайте, потом все, да, а для удобства давайте мы так сделаем, пока дагы көбөйүп кете элекчи, тогда сделаем лейблы, и потом прям определенный там образование, медицина, там коммерческий, там то депче. Кто займется этим? Аны
сайт киргизген адам эле ошол лейблди тандап кошуп кете бербейби? Мисалы education болсо, то есть образовательный сайт болсо, ал образование деген лейблди тандап кошуп Да, кое берсин. это последующим Ага, вот отдельно адам кошпой существующие эле тоже коелу. надо, да, скажем, категоризировать, как Да, лейбл говорится. жасаганга, чтобы люди понимали, что мы имеем в виду, кто-то должен это сделать. И вот для примера поставить, чтобы мы другие повторили это, да? Так, Гим для примера. Арчабек, можешь для примера просто Давайте. своих, да? Я попробую Своих. сделать, да. Мгм. Ага, хорошо. А потом уже готовый болгондон кийин калгандары ошо лейблдарга нажимать этип эмелерге и свои оформите лейблдарды. Все, так, аны ошону дагы Trello'га киргизип коелу, чтобы этот не забыть. Арчабек делает примерные эти лейблы для этих, для категорий. Для категорий. Арчабек сделает лейблы для этих, для категорий. Категории. Для категорий этого списка. Сайта. Списка Сайтов полностью. Списка. Сайтов. Сайтов. Ага. Все. Так, с этим решили. Мы вообще, по идее, третья часть, анализ вот этих вот этих должны были сделать, но ага деген аябай эме кетет го да эме. И давайте вот напоследок могу катышуучулардын эмеси началчы ринат эменикин. Вот катышуучу и активдүүлүк эмесин. И как раз таки вот пока мы все здесь, вот 12 человек, всех мы отметим. Так, давайте-ка сегодня какое уже числосын поменяем, да, 9-дун ордуначы. Жок, үстүндө турат го 9, ошонун этот число поменяем на сегодняшнее 11, да? Угу. Ага. Так. Как добавлять? Ага. И вот там вообще должны были автоматически выходить, но давай тогда имя Windows и точка на имя и там выйдет так с Windows. Windows точка? И точка или... Ага. Чтобы иконки вышли. Да. И вон там вот именно ылдыга. Где сердечки, да. Вот сердечки, да. Зеленая, так, да? Да, зеленая. Угу. Зеленая. Можно так, скопировать, да? Вон. Create. Нет, create. Сделай create. Create. Вот видишь, там написано. Ага. Да. И да, и теперь вот кто есть, парно зеленый такой пчела. Да, уже есть. Ага. Так, Жумаев есть? Числода немеде коюлду. Да, здесь. Угу. Для Жумаев. Сейчас. Здесь он, да? Я вроде видела. Ага. Айсалкын. Так, сейчас. Айсалкын бүгүн жок экен, э? Угу. Айсалкын жок экен, ага этот синий. Ага. Так. Windows точка и этот синий. Ага. Где синий? Вот этот? Или голубой. Да. Ага. Ага. Темный голубой, да? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Да. Ага. Вперед. Ага. Create. Так. Ага. Да. Все. Давайте. Наргиза тут, да? Вот фамилияңарды айтканда там Нурзат здесь, да? Где? Так. Değil, да? Нурзат, да. Никей. А бизде эки Нурзат барбы? Так. Нурзат жок, бизде жок экен Нурзат. Бизде Нурзат Заканова экен. Бизде кызы бар, бирок бүгүн жок. Ал бизде бар, бүгүн келген жок. Все. Ага. Так, все. Каныкей барбы бизде? Так, Каныкей азыр карайлы. Каныкей. Биякта бар экен, э? Каныкей деп жүрөт. Каныкей. Зайлыдин бар, э? Бар. Ага. Так, Нурбек Кудайбергенов. Так, давайте посмотрим. Нурбек биякта. Нурбек
Жок, Жок. Мгм. И вот здесь вот участниктердин, там, если уже больше 5 участвовать этип, анан вообще активность жок болсо, имеется в виду тапшырмаларды аткарбаса, эч бир тапшырманы аткарбаса и 5 жолу жок болсо, все, уже из группы чыгат да. Ал этот черное сердечко болот да. Пока что жок, но вот 5 эмеден баштап, потому что мы команда, и у нас должна быть команда, да, жөн эле 10-20 киши эле жүрүп эле эметпейчи, потому что бизде аксайбыз эгер ошондой болсо, тапшырма беребиз, жасабай эле жүрө берсекчи. Ошон үчүн пусть будет команда как команда, да, жөн эле для галочки эле жүрө бербей. Так, давайте дальше. Пермет. Ага. Салкарбек. Салкарбек. Жок көрүнбөйт, да? Все. Жок болуп, но если какие-то задания выполняют, тапшырмалардычы, тогда уже как бы будем смотреть. А если и тапшырманы аткарбай, и эмелерде не участвуют на наших встречах, тогда уже чыгыш керек болот. Есть моменты, когда люди именно ошол моментте не могут участвовать, но задания какие-то именно важные выполняют, да? Ал учурда уже так, Скаухар. Так. Жок экен, Анас Манапаев жок, Жок, көргөн жокмун, жокко. Жок эле, эгер бар болсо үнүн чыгарат да. Так, Мээрим биякта, могу Мээрим биякта экен. Жумаева, да? Так, мен дайым биякта экен. Да, еще надо тут добавить Жаркынай Нурали и меня тоже, да, включить, да. Нураида. В списке Даргуль деген эже жүрбү. Давайте сразу добавим. Так, Арчебек, да? Ага, деп набирать этсе келе чыгат го дейм. Так. И уже. Ал жактар бош тура берсин, он уже только вот азыр, только этот присоединился, там уже понятно будет, что он именно с этого. Ага. Так, и так, у нас еще Жаркынай, да? Жаркынай. Дагы ким жок экен списокто, үнүңөрдү чыгарып койгула, эме сразу кошуп коелу. Нурзат Изаканова. Нурзат. Нураида бар бизде. Ооба. Аманова. Эмеде, ошону дагы Нураиданы да кошуп коелу. Аматова. Так. Все, бул жак болду. Так, эми эмени чечишип алалы. Ошондо берки анализ других этих сайтов качан кылалы? Понедельник, вторник, на следующей неделе. На следующей неделе, наверное. На следующей неделе, да? Все, давайте оставим на следующую неделю. И еще последняя задача. Эртеңки эмени отчетты ким айтат? Ал жакта деген получается, что мы сделали и что мы будем делать деген эки вопрос бар экен, эме боюнча, формат боюнча. Эч ким албаса мен айта берем. Хорошо. Ошондо ким болду бул жакта? Жайнагүл эже выступает. Жайнагүл эле дей бергилечи, эже дебей. Эже деле дей берейинчи. Канча жашта экенин билбейм, бирок уйлабаш керексиз. Өзүмдү улуу сезип кеткенмин да. Треллого жатамбы? Так, Треллого. Да, Треллого жатабы. Dedim.
И ошондо А- нужно будет рассказать Презентация полностью или наш Команда полностью, окуйду айтыш керек болот да. как мы начали, с чего мы начали, как это все шло, вот Мгм. Trello, Notion, отчет? как это шло, вот это все. Отчет Отчет, проекта, да? презентация, да, то есть отчет презентация, да, отчет проекта. Мунун ушул Notion'га Trello кирип эле айтып беребиз да, же атайын Canva или нарактырктан презентация кылыштын кереги жок да. Мне кажется, андай деле өзүнчө кереги жок. Жөн эле, мне кажется, мындай Ошол эле кылган иштерибиз жөнүндө баарын отчет беребиз да. ооба. Отчет презентацияга Проекта Жанагүл или Жылышбек кызы даярданат деп жазып коюңуздар. айтып берет да? Мгм. Так. Ага, все. И вот здесь вот эмени давайте могу in progress дегелерди карайлычы, эмнелер бизде все еще прогресс. Ар бир күн бирден кооссайт. Вот это, например, эгер силер азыр бүт барыңар биякта отургандын баары бирден жасап келгенде, биз муну азыр данга өткөрмөкпүз да. Так как вы не сделали это, у нас теперь будет висеть, торчать там, да? Пусть пока проторчит, давайте вам время дадим до завтра, до встречи, да? Кто еще не заполнил, хотя бы бир сайт киргизип койчу, чтобы у вас там имя высвечивало. Вот он бир сайтты киргизип койду деп. Чтоб бул данга кетсин, прогрессте тура бербей. Так, с Кыргызстандагы дизайн студиялардын списогу тоже в прогрессе пока. Лого ойлонсок болот, тоже в прогрессе, и пока что мы еще не решили, да, ал экинчи спринттин задачасы болуш керек. Кыргызча интернеттен кооз сайттарды издеп тизмесин түзө бергиле. Так, это тоже в прогрессе, да. Жаңылыктар бөлүмүн толтурууга жоопту. Так, да, это вот если Жарканай это сделает, то мы завтра переведем этот в Данга, да. Так, зарубежный аналогдын издеп, так, да, это тоже в прогрессе пока пусть стоит. Вот если вы сделаете молар хотя бы бир-бирден, да, бир күнү эме, муну биз акырындан, пока мы не заполним, ал in progress'та тура берет, по-моему, эти карточки. Так, потом эме Trello'га постоянно кирип турсаңар, ага иногда өзү дагы бир тасктарды бизге берип атат. Например, вот Миродан кантип кызыктуу сайттарды кошобуз, ошол жөнүндө процесс түзүү керек деп эметкен экен да. Биз аны тогда оставим эмеге биринчи жанакы анализ кылып алалы эмки жумада эме, и андан кийин ошол эмеге фигмага кирип алып ошону түзөлү. Так, все. Эртең Всё биздин так. отчеттон кийин дагы агай өзүнүн оюн айтса керек, именно биздин долбоор боюнча, ошондо дагы мындай айкын болот да, кантип кылышыбыз. Все Еще у меня просто уточняющий вопрос именно касаемо цели. Да. Биздин ошо баштапкы азыр мы же сейчас прям конкретно не определили, да, что мы будем для сайта делать, да? Мы собираем сейчас информацию, потом эту информацию будем где располагать, как располагать. Это уже во втором спринте, да, делать будем? Да, я так поняла. И вот тоже ошибка тоже сами, ну, как бы не будем именно свои, да, какие-то эти навязывать. Прислушаемся к Казамат Агаю, наверное, скорее всего, потому что это же его проект, как бы он, да, является именно основным владельцем этого проекта. И, возможно, у него в голове свои какие-то вот идеи, свое видение у него, мы, наверное, будет правильнее, если мы прислушаемся к нему, то есть его послушаем, а потом, если он скажет, даст добро, вот, мол, часть рубрика на ваше усмотрение, тогда уже мы все свои идеи будем отдельно собирать и ему тоже говорить, да? Основные таски, я так поняла, он будет нам ставить, да? Окей. Вот он сейчас вот именно для первого спринта поставил таск именно составить список участников, уже таких точных, да, кто именно участвует в этом проекте, а потом плюс
он сразу же придумать название. Мы, получается, определились с названием. После названия он сразу создал Trello. То есть Trello до этого было, но он название сразу поменял и Notion открыл, да. И вот задачу поставил. Trello, да, работайте прям хорошо. Trello через Trello и плюс Notion заполните, да, и все. А Notion'дарды, я так поняла, для всех команд один бир шаблон менен жиберди, да. И там некоторые были там еще лишние какие-то мы их и убрали, которые нам не нужны, да? Вот. Понял. Еще вопросами. Сам Азамат Байке отправлял же Discord насчет логотипов. Он 2 варианта нам скинул. Ошолорду кандай кылсак болот? Ошолорду караштырайлы же өзүбүз кайра жаза берейли варианттарды. Сен бир идея айтып аттың эле го логотип боюнча. Идеяны айттым, анан да еще образецтерди жөнөттүм, бирок өзүмө да жакпай турду азырчы, кайра жазып, кайра эметпесек. Абай да өзү жөнөтүп атпады эле. Өзү да жөнөтүп аткан. Логотип боюнча да бирок күтө тура берели, может. Логотиптерди я вообще тоже не трогаю пока, потому что мы просто сейчас сбор идет, да? Сбор. И, наверное, скорее всего, когда вот это сбор болуп, уже эмет бүткөндөн кийин анан чогул алып, именно ушул темада. Вот его эмелер, идеялар, но это он тоже где-то готовый бир канвада бир жактардан эле алып эле жасадыгы окшойт. Ну, честно говоря, как бы мындай эч кандай бир оригинальность көрө алган жокмун, честно говоря, я, да, потому что там кутуча, и тебе прям в глаз, вот тебе кутуча деп эле, кутучанын сүрөтү турат да. И Ошону айтайын дегем, вроде могу экинчи вариант идея ушундай эле болуш керек, бирок мисалы үчүн могу как бутактар турат го, ошонун ордуна кыргыз колориттерин кошсокпу, орнаменттерди кошсокпу же ушундай креативный бир башка нерсе ойлоп табыш керек болуп атат да. Бул мындай обычный, банальный болуп калат экен да. Да. Бул логотиптерди агай өзүнүн сунушу экен же агайга бирөө личкасын Агай жөнөткөн үчүн агай өзү Жазаган болуш керек. Жок, өзүнүн сунушу экен, агайдын сунушу. Вот это вот второе, да, вот именно тетиги тамырлардын эменин ордуна вот именно наши национальные эмелер, орнаменттер менен тоже можно попробовать. Мне кажется, интереснее будет смотреться, да, чем просто. А бул болсо мага больше напоминает что-то там жанагы жерененин эмеге больше подходит, мне кажется, мындай. Сандыкты алып туруп эле коюп койсокчу кандай болот? Сандыкты тартып туруп эле иллюстрация. Сандыкты тартып туруп эле кутуча деп койсок кандай болот? Болбосо ошол типа сандыкка окшотуп жасап туруп, анан анын ичине мисалы үчүн кээ бир сайттардын логолору бар го, мисалы үчүн, ну, например, YouTube, Instagram ошондой өздөрүнүн логотиптери бар го, ошого окшогон логотиптерди үстүнө типа ичинде турганга окшотуп көргөзүп койсок түшүнүктүү болобу дейм да. Вот сам Азамат Байке же отправил, значит, он типа, он же, если отправил, он, значит, хочет тогда типа такое. И мы можем взять за основу, да. Именно ушуну албасак дагы. Кыргызский колорит кошуп салайын. Да, можно. Или вот мне, в принципе, вот идея вот этого вот Арчабек, твоя идея тоже мне понравилась, кстати. Арчабек логосун өтөлүбү, но там именно вот это вот У и Т, и вот если приглядеться, вот именно вот нашим глазом, да, читается, но для простого зрителя именно вот эта вот коробка менен Тейлор немножко мындай. Атын билебиз да? Нет, да, не это, а вот сестренке отправил, показал, что ты видишь, ты сам, я вижу куча, ладно, мне их надо. Да, еще окудум. Да, не читается, да? И мне кажется, если его переделать именно вот эменичи, вот не тетиги асты деген мындай закругленный болот атпайбы? Ошону деген мындай 4 штук именно эмеге, вот мне кажется, вот здесь что-то нужно делать, и мне кажется, это крутая идея на самом деле, да? Просто не читается сейчас. Но если его
именно Типа ошо коробка куту анан сыяктуу. тетиги темен уларды бир нерсе кылып койсо, мне кажется, прям супер эле этот будет читаться, да, и как бы в принципе, идея хорошая. От этих вместо вот этих вот листьев можно что-то такое наше, да, сделать. Ну, как вариант, да, потому что из всех вот это вот более такое оригинальное, вот это, ну, по мне, да, а я не знаю, кайсы эмелер, еще и үстүлөрүн жакшы карай элекмин, эмелерин можно поработать. Или же вот агайдын эмесин идеясын эле можно дальше развить, расширить и можно сделать, да, тоже. Но пока что логого, наверное... Сүйлөдүңүз го, эмнени айтып атасыз ошо сиздикин мобайл. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн кутучада У менен Тда типа коробка сыяктуу болуп атат, бирок анча билинбей калыптыр да. Ошол жерин эле ошол коробка сыяктуу кутуну жасап койсок, анан үстүнө вот бутак жалбырак чыккан эле жакшы эле идея экен, бирок ошонун ичинде сайттарды чыгарып койсок понятный болобу деген. Типа сайттардын кутучасы экени билинип турат да. Да, вот если так сделать, то там, менин оюмча, эме болуп кетет да. Каша болуп кетет. Көп болуп кетет да. Майда болуп кетет да. Минимализм болсо сонун болмок го дейм. Логотип кичейткенде да окулуш керек да. Жакшы логотип. Там мобильный версияда кичекей болот да. Анан мындай мелкий элементтер көрүнбөй калат да. Еще ойлонуштуруп. Мен дагы айтып койсом болобу, өзүм оюмдучу. Кандайсыздар? Мен ошол жана гүлчү турат го, могучу. Ошол гүлдүн ордуна ключту коюп турупчу, жана типа эмени кутучаны ачып аткандайчы, бизде жана башында айтып аткандай ачыла элек сандыкта бычыла элек деп жазылды эле го. Ошо ключ менен ачып, ичин ачканда бир ушундай сыйкырдуу сонун кооз сайтка кирип каласыңар дегендейчи. Ушундай идея кылса же жана же болбосо дагы бир вариант баягы агайдын боксту ошонун ордуна жана сандыкча коюп туруп, ошол жерде бир ключ көрүнүп туруш керек да, что ал жерге ключ салып или бир эме менен кириш керек депчи. Ошонун ичин ачканда бир кызыктуу кооз бир неме чыгат дегендейчи. Ушундай кылса дагы жакшы. Жакшы идея. Жакшы экен идеясы. Тоже классная идея. Сонун экен. Ошол жана девизге ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар деген жазып койсок кантип или нефтема болуп калабы? Ошону жазгыла деп сөзү дагы сонун турат го. Ошонго киргизгиле депчи. Девизби, урамбы? Девиз эмес, типа ошондой сөз киргизип койсок. Биздин кооз сайтты мындай эме кылган чечмелеген жана ошол жерге жазыш керек да, жана эртең жазыш керек эле. Ооба, ачыла элек көп текст жазбай турган болдук го, жөн эле ошол жана текстти кыскартмай болдук да, бирок ал текстке кошпой эле отдельно бир ошол баннер жаккабы бир жакка жазып койсок жакшы болот эле. Хорошо. Эмге бир жака ошону жазып, текстти жазып койсоңор, ошонучу эмне эле ачыла элек кутуда бычыла элек эмне бар? Кундуз. Можно реально ошондой баннерный логотип болгондон кийин оң жагына, сол жагына логотип, оң жагына ошол текстти коюп койсок го дейм. Бизге катталсаңыз насмотренности кандай отурдуңбу, Ринат? Көзү бычкан. Көзү каныккан. Көрөгөч болосуздар деп койдум. Билбейм, көрөгөч что-то более көз ачыкка жакын да. Көз ачык там ясновидящийге жакын болуп атат менин оюмча. Зирек болсоңор деген. Көзү бычкан, по-моему, да, менин оюмда бул. Көп сайттарды көрө берип, билип каласың да. Кандай? С нами будешь, глаза будешь жарить дегендей да. Мен уже неме кылалым. Основной проблемаларды бүттүк эми.
Калганын еще Вот, давайте ойлоштуруп еще Давай. поговорим. Бүгүн бүтүрө берели, 1 саат 10 мүнөт болуп кеттир. Все, давайте тогда уже закрываем. Зумдан Үй башталып, угулуп Zoom атат, менен угулуп угулуп атат. атат го. Мен аяктоочу сөздү мен такыр сүйлөгөн жокмун, ошо силерди угуп. Кичине мен да Сакамыз. толуктап коеюн. Давайте. Командировка болуп бүгүн эле келип, эртеңден баштап Кудай буюрса толук кандуу иш-чараларга катышып турам. Менен ушу Башаттан агайлар Айкалжылар мени как координатор кылды эле. Немегечи? Именно дизайн боюнча. Кудайым буюрса эртеңден баштап уже кыла турган иштерди силер менен постоянно тыгыз байланышта болуп, силер менен да иштешип, кандай вопростор болсо кантип чечебиз. Ошондой эртеңден баштап Кудай буюрса тыгыз иштей баштайбыз. Анан азыр аябай сонун идеялар айтылды, аябай жакты. Насчет логотипа болсо азырынча пока кимде кандай варианттар болсо жөнөтө берели. Анан агай менен да сүйлөшүп туруп, бир убакытты белгилеп, анан ошо логотипти да тандоо учуру келсе, анан ошол жактан тандалат деп ойлойм. Трелло боюнча иштелип атат, Notion боюнча иштелип атыптыр, жакшы, сонун. Анан негизи кандай вопростор болуп атат, кимде кандай көйгөй болуп атат. Эжелерде барбы мындай араңыздарда кимде көйгөй болуп аткандар? Менде бир суроо бар эле. Мен бул кол сайттарды башкыроодо деп тандаган элем да. Анан кодду биринчи негизги долбоор деп тандагам да. Анан эки жакка катыша берсе болот да, туурабы? Албетте болот. Бирок батпай калдым го деп мен бул жака баш отум менен киргем да, бuyакачы код сайттарга. Анан коддун немеден приглашение келди да, инвайтчы. Notion. Тандагандардын баарын кошот. Катыша берсеңиз болот. Катышып эметлек не болот? Ошол вопрос. Катышпасакчы, мисалы, билбейм, кайра ойлонуп, код сайттарга эле эметем депчи. Башка департаментти тандаса. Жок, эч нерсе болбойт. Анчын сиз деген ошо тиги башкы долбоор катары тандаган эменин ошол жактын жоопкерчиликтүү адамына эле жазып туруп эле эметип коесуз. Баягы доступтан, мисалы Trello'га, Notion'га доступ бар да сизде. Ошол жактан эле баягы эметип өчүрүп койгон мен башкы неме долбоор катары ушундай код сайттарды алдым деп аяка неме берип койсоңор алар өчүрүп коет. Чыгарып коет да сизди. Ал жакта 100 киши бар турбайбы? Мен аяк көп болуп кетти аябай. Ошон үчүн мен өзүм эле чыгып атам да. Там киши көп болуп кетти аябай. Жөн эле карап эле атып 108. 78? 108. Ай, 108. Ошону ойлоп көрдү. Анча киши эмне кылат? Анан ошон үчүн алдыдагы максаттар ошол, главный жакшы дизайнерлердин немесин түзүп алып туруп, командасын түзүп алып туруп, анан дизайнерлер көбүнчө башка командаларга дагы жардам берип деп ушинтип сүйлөшүлгөн да. Бир каналдан окудум, Азамат Токтокунов жазды го, неме жетишсеңер кайсы долбоорго кирсеңер деле жардамдашып бергиле, лишь бы этот уведомление берип койгула, что кошулуп атканыңарга. Кошулуп атканыңарды же чыгып атканыңарды неметип койгула да. Анан мисалы башкы долбоордо жүрө берип, сен аякта как жоопкерчиликтүү болсоң, сага задание бөлүнсө, анан сен чыгып кетип калсаң, тош болбой калат да. Ошон үчүн чыгып атканда дагы, кирип атканда дагы. Ошондой. Кудайым буюрса эртең мен Башат командасы менен сүйлөшүп, анан пландарды кое баштайбыз го, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Адилет Жумаев, это? Ау. Основной силердики кайсы? Меники Башат.
Бул жер экинчи ролбу? Бул жер негизи мен ошо Башаттын ичинде менки туризм анан дизайн деп неметтим эле, анан ошо Башаттын ичинен мен ошо именно дизайн немесине координатор болуп неметишкен. Жоопкерчиликте болуп. Ошо окутуучу боюнча негизинде дизайн немеси боюнча ошо жоопкерчиликти мага жүктөштү. Макул андай, анда рахмат тактап эметип кеткениңерге, дагы жолугушабыз, көп болуп кетти. Биздин задачабыз эртеңкиге чейин жасалчу задачаларга бөлүнгөн эме группалаштар, эмелерибиз, мүчөлөрүбүз бар, алардын да убактысын албайлы. Ошо менен эле анда эме чыгалы, эгер өз ара сүйлөшкүңөр келсе, анда эме калып сүйлөшө бергиле, а биздин бул основной негизги встречабызды жыйынтыктап бүтүрөлү. Жакшы салга. Жакшы. Чоң рахмат, жакшы тургула. Эртең буюрса эмеден кезишебиз да. Эртеңки эмеден встречадан. Менде Наргиз эжеге суроом бар эле да. Наргиз эже, биз качан жолуксак болот ошондо? 3 киши болуп, 4 киши болуп, Ренат байке. Мен да. Биз Жайнагүл эже, мен. Азыр зум өчүлбөйт, мен биякта эме кошом да, биякта Нурзат Дилаканованы, анан дальше улантып сүйлөшөтүк болот. Ошону бүтүрүп салайлыбы азыр? Сөзгө бергиле, тапшырма боюнча мен чыгып атам. Жакшы тургула. Mayli, жакшы. Так, Ринат, азыр записьте өчүрсөң, анан ошол жерден эле кирип жазып койсок деле болот азыр, сразу эле, Течичиле.